Давайте. Ассаламу алейкум. Барыңыздарға. Кутман кеч. Кимде ким группаға кирген болсо, мындайлы кылып коюнчу. Чүтө мага жакпай атат ушу лампа. Кутман кеч барыңыздарға. Жок, мага чашкага дейм баякы. Силиконовый чашка бар го, ошого сууап келгем да кызым. Синин кокпу? Синий. Ой, синий неме деген. Бул эртең алып келесиң. Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер барыңыздарга. Кошулабыз. Срочно кошулабыз. Ладно. Эшик ачып эле кой, мага жаппа, дымдабай эшикти. Кирип жата бер, аяна менен немени алдында. Болду. Ичпейт суу? Жок, мага ичкенге эмес, балам графин менен ошо неменин кастрюлканын түгүн ичин карасаң, чашка турат дейм. Ошого сууап кеп берди атам. Кутман кеч, мынакей уже 8 адам болуп кошулупсуздар. Айтып атам го, группада 200гө азыр уже покинуу болуп 196 адам отурабыз. Но бирок өзүн сыйлаган айымдар эфирде 2 күндөн бери отурат менен. Бул сиздердин сонун плюс жактарыңыздар. Койчу, внешний видиме карап туруп эле койчу дегендер болушу мүмкүн. Но бирок мендеги маалыматты балким сиз билбейттирсиз. Ошол нерсени үйрөтө кетип атамын. Анда эмесе кече мен сиздерге айтып өттүм, теринин кире кызым. Сени карасам уже ойлорум бөлүнүп кетет. Кече териге кантип кам көрөбүз, канча этап менен кам көрөбүз, кече полностью айтып берген масканын кызматтарын, умывашканын кызматтарын, тониктин кызматтарын бардыгын айтып бергенге аракет жасаганмын. Эми бүгүн биз сиздер менен беттеги массаж. Мисалы, крем эле коюп эле, вау, мына крем сонун экен, өтө сонун результат берет экен деп рекламаларды вау деп чыгарышат, но бирок сиздерде массаж болбосо, массаж менен кошо койбогон болсоңуздар, эч кандай результат болбойт кыздар. Дагы бир жолу айтайын, эч кандай результат болбойт. Көбүнчө аял кишинин проблемасы бул беттеги бырыштар. Мен бетиме күндө эле уход жасайм, бирок мен өзүм ойлогондой даражада бетим тунук эмес, бетимде каратактар бар дешиңиздер мүмкүн. Беттеги массаж, негизинен беттеги массаж бизге эмне кылып берет? Беттеги массаж биздин биринчи кезекте бетибизди агартканга жардам берет. Бетибиз агарат, тунарат, жана кан айлануу жакшырат. Кан айлануу жакшырган сайын бетибиздеги асылып калуулар, носогубкалар, двойной подбородоктор, көздүн асылып калуусу, көздүн айланасындагы бырыштар. Билесиздер, теринин эң жука жери бул көздүн айланасындагы терилер. Себеби ал жерде бизде булчуң жок кыздар. Могул жерде уже бизде булчуң жок, биздин могул жерде булчуң бар. Круговой мышца деп коет, ошол мышцаларыбыз ушул жерде жайгашкан. Кошулуп турабыз. Мен кагазымды алууну унутуп калыпмын. Мен сиздерге түшүндүрүп бериш үчүн структураны. Кыздар, кошулуп турабыз. Группага айтабыз.
кошулдук главный ушуну кызым уктап ыйлап уктабагандан ушул нерсени унутуп калдым. Биринчи кезекте түшүндүрүп айтып өтөйүн. Бул биздин организм, бул биздин дене. Бул денеде бизде лимфа поток жүрөт кыздар. Лимфа деген бул дене менен булчуң менен теринин ортосундагы суулар. Жакын көрсөтөм. Бул жашылдар, бул суу. Бул дайым биздин организмибизде айланып турушу шарт. Дайым айланып турушу шарт экен. Бул эгер суу айланбаса, билесиздер, бир бокалда суу тура бере турган болсо, ал эмне болуп калат? Сасып кетет. Дал ошондой ушул денебизде тура бере турган болсо, сасып кетет. Сасып кеткенде бизге эмне пайда болот? Биринчи кезекте дененин шишүүлөрү. Мисалы мен өзүм эле мен ушул күнгө чейин массажга келгенге чейин бир дагы тердеп көргөн жан эмесмин. Ишенесиздерби? Мен тердеген эмесмин. Азыр тердейт. Мисалы колтук баштар тердесе неприятный сезилчү да мага. Мисалы колтуктар тердеп сасып байкынса мен үчүн неприятный көрүнүшү эле да. Уже жашым өткөн сайын бул оор экенин түшүндүм да. Бул оор. Кээбиркилер өтө байкындай кам көрбөсө, конечно, байкындай неприятный запах болот, но бирок ошол тердеп жүргөн дагы бизге, организмибизге жакшы экен. Ашыкча суулардын чыгып кетүүсү экен. Түшүндүрө алдым, биздин суу, лимфа потогубуз дайыма тердеп чыгып туруш керек экен. Тердегенде кайсыл жерден чыгат? Денеден, далыдан, андан кийин массаж кылганда мурундан, ооздон жана көздөн чыгат. Массаж кылган учурларда. Азыр жайдын күнү 42-41 градус ысып атканыбыз үчүн көпчүлүгү тердеп жатып аткан болуш керек. Бул биздин лимфа поток кыздар. Жакшы түшүнөбүз. Эмне үчүн көрсөтүп атам, Ал эми буну мындай кылып көрсөтөйүн. Эми эркектер болбошу мүмкүн, адамдын организми. Биз ушуларды окуганбыз да. Жакын эме кылайын. Бул биздин трапеция. Бул аркадагы даллар. Сиздерге көрүнүктүү болуш үчүн жакыныраак көрсөтүп атам. Бул далы, Далыда трапеция болуп туруп, мындай кеткен бизде булчуң жашайт. Бул булчуң болбосо, дайыма биз эмне кылабыз? Телефонду кармалып үңкүйүп отурабыз. Az жаш балдардын бир 50% деп кое берейин. Мен көбүнчө көрсөтпөгөнгө аракет жасайм. Отурушат. Далысы менен кетет. Трапеция кетет, өркөш чыгат, могул жерде холка деп айтылат. Ушул холкабыз өсүп кетет. Топтой болуп кетет. Билесиздерби, жашы улуу аялдардын, же болбосо кыймыл аз адамдардын ушул холкалары тоголок топко окшоп калат. Кыймылдын аздыгынан. Бул трапецияны кетириш үчүн дагы бир канча массаждар бар кыздар. Азыр мен сиздерге үйрөтөмүн. Бул главный немелерин айта кетейин сиздерге массаждын. Андан кийин эң главныйлар ушулар. Ушулар менен гана иштешкенибизде биздин денебиз эмне кылат? Чыңалат. Денебиз чыңалат. Многу биздин небиз лицобуздагы брыштын почти 99 проблемасы бул биздин трапеция булчуңубузда. Арканы түздөп, далыбызды, осанкабызды кармап, тике кылып жүрө тургандар барбы азыркы күндө? Көпчүлүгү жок деп ойлойм. Көргөндө мен эмне кылам? Мисалы мен өзүмдө деле бар. Мен бул нерсени окугам, билгем. Менде бар все знайка деген байкындай бардык нерсени билем деген менде чоң тажыларым бар да. Ал тердеген уже генден дагы болушу мүмкүн. Беттеги көп тердөөлөр генден дагы болушу мүмкүн. Балким атаңыз, балким апаңыз дагы көп тердеши мүмкүн. Балким азыр сиз ушул поток менен иштеп, мондай массаждар менен кылганыңызда балким териңиз азайып калат. Ошондагы байкаңыз. Бул мышцаларды пока айтпай турайын. Экинчи азыр иштешүүбүздүн бул биздин баш сөөктөрүбүз. Үчүнчү бул иштеше турган бул биздин баш сөөктөрүбүз. Баш сөөктөр өзү негизинен мээ 5ке бөлүнөт деп айтабыз. Биздин баш сөөктөрүбүз дагы могул жерде теменная, лобная, мозг жерде баштагы сөөктөр монтип жайгашкан. Карап турсаңыздар, бул баштын билесиздерби бөлүгү дагы бизге чоң мааниге ээ.
Бул экинчи неме, үчүнчүбүз айтканча эң главный неме иштеше турган нерселерибиз бул үчүнчү немебиз. Бул баш сөөк менен дагы иштешебиз. Ускуловая деп коет могул жердегилерибизди, теменная, клидовая, ловная, носовая, мурун сөөктөр да, бул сөөктөр. Верная немелер, челестер, мындай жаактар. Биз качан ушул сөөктөр менен иштешкенде, сөөктөн кийинкилер бизде булчуңдар бар. Ошол булчуңдар менен иштешкенибизде бизде эмне болуп калат? Биринчи кезекте бул баш сөөктөр менен иштешкенибизде түшүнүктүү болуш үчүн мен сиздерге жалпак тил менен айтайын. Азыр сиздерге полный мен 1 айлык курсумду мен сиздерге 10 күндө жеткизип бере албаймын, билесиздер. Ошол баш сөөк, баш ооруйт. Азыр башыңыздарды кармаңыздар. Мен бошотоюн да. Башыңыздарды кармаганыңыздарда могу жерлерибиз кармалышы мүмкүн, бир аз чымчылат. Карап көрсөңүздөр, бул жактарыбыз чымчылышы мүмкүн. Эгерде ушул мозг могул жердеги ловная немебиз, но жердеги немебиз, баш сөөгүбүз кармалбайт, караңыздар. Эмнеге? Мисалы баш оору көп болсо, ушунчалык стрессте жүргөн болсо, башта дагы бизде булчуңдар бар да. Тери менен чачтын астында булчуңдар бар. Ошол ушундай нервте, стрессте болсо, баш сөөгүбүзгө ушундай жабышып калат, сөөгү каттуу болуп даже кармалбай калат. Нормальный баштагылар уже бизде мынтип кармалыш керек, массаж кылганда. Мынтип кармалыш керек. Азыр көпчүлүгүңүздөрдө кармалмашы мүмкүн бул нерсе. Это нормалдуу эле көрүнүш бул. Башыңыздар көп ооруган болсо, стрессте болгон болсоңуздар, бизде булчуңдарыңыздар иштебей калат да, жабышып, сөөгү жабышып калат. Бул үчүнчү, баш менен дагы иштешебиз кыздар, эсиңиздерде болсун. Ай, түшүп кетти. Дагы бир сүрөтүм бар эле, ал каягында. Колумду чочутасың да, кызым эй. Буну менен иштешпейбиз. Мына жерде. Деколтени көрсөткөн немен бар эле, ошо сүрөтүм жок экен. Мынакей, жарым жагында турган эмени. Бул бизде мышцалар, кыздар. Мышцаларды, мынакей, бетте канчалаган мышцабыз бар. Мынакей. Бул жерде деколтеде кеткен, могу жерден кеткен, моюнда. Билесиздерби, карылыктын белгиси, миң бетиңизге косметологко барыңыз, башка кылыңыз, тарттырыңыз, бирок по-любому карылыктын белгиси моюндан, деколтеден башталат. Качан бул нерсе оңдолгондон кийин биздин бетибизге сулуулук чыга келет. Бул төртүнчү неме, көйгөй. Качан моюнду, трапецияны, башты жана сууларды иштеткенибизде, лимфопотокторду иштеткенибизде, ошол бетибиздеги бырыштар кетет. Эсиңиздерде болсун. Ушул моюн менен дагы иштешебиз азыр. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн биринчи сүрөттөр менен көрсөтүп атам, Андан кийин бизде мышцалар менен тааныштырып кетейиниздар. Бул биздин беттеги мышцаларыбыз. Билесиздерби, көпчүлүгү крем койгондо, бетине крем койгондо, монтип коет да ылдыйга тартат, мындай кылып туруп ылдыйга тартат. Бул туура эмес. Бизде и так деле тартылуу күчү ылдыйга тартып турат. Жер бизди магниттик немеси менен ылдыйга тартат. Любой нерсе жогоруга чыкпайт да, дайым ылдыйга тартып турат, билесиздер, Биз качан гана мышцаларыбызды өйдөгө тартканыбызда, өзү көрүнүп турат, мынакей. Өзү көрүнүп турат. Основной сиздерге айта кеткен круговой мышцаларыбыз ооздун айланасында жана көздүн айланасында мышцалар бар. Буну мынтип тартпайбыз, же мынтип тартпайбыз, кетет круговой мышцалар. Айлантып туруп, чекеге чыгарабыз, айлантабыз, чекеге чыгарабыз. Түшүндүрө алдым, Андан кийин оозубузду дагы эгер оозуңуздарда ботекс жок болгон болсо, ботекс болуп мындай көрүнгүңүздөр келсе, ушул круговой мышца менен иштейбиз. Кадимкидей оозуңуздар ботекс болуп калат. Кээерки айымдаркы бар. Мындай эле болушу мүмкүн, ооздору. Ошолорго эң сонун лайфхак, кыздар. Оозду чоңойтса дагы болот. Көздү дагы чоңойтса болот. Мисалы, мен кабагым бир аз түштү, мынакей көрдүңүздөрбү? Ушул кабагымды да көтөрүп алсам болот.
ошо главный нерсебиз бул круговой мышцалар тегерек иштелет. Ал эми скульптура эң главный немебиз малая скульптурный неме мышцабыз могу мурундан носогубка менен иштейбиз. Тоже кулактын өйдөсүн эч качан ылдыйга түшүрбөңүздөр. Мынакей. Мен көптөн бери иштешпей калганым үчүн мына жердеги билесиздерби, мен туура эмес тартып бергем. Бырыштын бардыгы мына кулактын астына топтолуп калган. Өзүңүздөрдө деле баамдасаңыздар болот. Ушу кулактын астына бырыштарыңыздар көбөйгөн. Ошону туура эмес тартканбыз. Анджелина Жолини билесиздерби? Мына кетет. Главная, большая скульптурный мышца. Главный эң чоң мышцабыз ооздон кулактын жогорусуна. Түшүндүрүп бере алдымбы? Сиздерге эң главныйларын түшүндүрүп кетейин деп атам да. Андан кийин бизде мындай ловная мышцабыз бар. Бул бесконечный движение менен кылабыз. Немеден каштан жогорку жака. Сиздерге жалпак менен түшүндүрөм. Бизде орусча окутканда көбүнчө эле мындай орусчага майдамдагы жетпей калып атабы. Ушул нерсе менен кетебиз. Главный движенияны билип алабыз. Азыр иштеш баштайбыз. Түшүнүктүү болдубу? Ким түшүнгөн болсо, бир немесин санын жазабыз кыздар. Мышцалар менен түшүндүк, эми бүгүндөн баштап только массаж менен кетебиз 9 күн бою. Эгерде кече эфирди көрүп туруп обратный связь бербеген болсоңуздар, сөзсүз түрдө конкурска катышам дей турган болсоңуздар, тапшырманы туура аткарыңыздар. Аткарганда гана ошол 2 айымдын сонун результат жеткизген айымдагы 2 адамга мен крем набор белек кылам дегенмин. Коллагену жана гиалуронка. Коллаген эмне кылат? Биздин мынагы биз бетибизди неме кылып атпайбызбы? Салбырап калуусу, асылып калуусу, носогубкаларыбыздын көптүгү, мындай. Мына бетибизне. Мынкени уже түшөт. Мына жерде межбровкалар. Ушуларыбыздын көп болуп асылып калгандарды именно коллагеновый кремдер жардамга келет. Ал эми гиалуронка эмне? Гиалуронка беттеги нымдуулукту кармап берүүчү. Түшүндүрүп бере алдымбы? Эми кеттик. Бетибизди жатаардан алдын. Не болду, Малька? Ойгонуп алдыбы? Ап кетчи. Ай чурт. Сонун эфир өтүп атканда бул неме болуп калды? Бетибизди таза жуабыз. Путуңа тербетпейсиңби, кызым? Ке, айнаш. Анда эфириме тезирак неме кылайын. Главный азыр жок, бетибизди жуубайбыз. Главный много трапециялар менен иштейбиз. Алпар залга. Апарып залга неме кыл. Путуңа мен тербетип тур, кызым. Биз трапеция менен иштөө движенияны кылайлы бүгүнкүгө. Эртең ушул нерсени кайталайбыз. Мынакей уже 18 мүнөт болуп калыптыр эфирин баштаганыма. Ай чорт, мен запись экранын баштабапмын го. Азыр баштап кое берейин. Беркине неме мен түшүндүрүп турам. Мына трапеция менен иштейбиз. Эгерде дуалда болсоңуз, дуалда мен ошон үчүн бүгүн дуалга турганга аракет кылдым. Эшке көтөрүп тур, Малька. Эшке светти карап көтөрүп тур. Бир 10 мүнөт өтүп коеюн, анан болду, кызым. Жанымда кармап турur. Мынакей кыздар, дуалда турабыз. Бул движенияны эртеңкиге чейин кайталайбыз. 100 жолудан 3 поход. Мындайча айтканда, эртең менен 100 жолу, кечинде 100 жолу, обедте 100 жолу, кечинде 100 жолу кылабыз. Кетти. 1 2 3 Айты 5 6 7 8 9 10. Пока 10. Су берчи, кызым. Чаңгап калды окшойт. Буну 10 жолу жасадык. Мен азыр пока ушуну 100 жолдан башына көндүрүңүздөр, балким 50-нү жасайсыздар. Oturguz ben. 7 8 9 10. Oturguz ben. Уже 20. Коридорга чыгып албадың да, кызым. Кызым ыйлап атат, ушул нерсени түшүндүрүп кой. Бул биринчи подход. Экинчи подходубузна
Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ушуну дагы күнүнө 30 жолдан кылыңыздар. Бул 30 жолу, беттини 100 жолдан. Бул нерседе мени биринчи кезекте көпкөрөк өйдө жогорулайт, белдеги майлар кетет. Үчүнчү подходубуз бул бизде мына 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Буну дагы тоже 30 жолдан жасайбыз кыздар. Бүгүн сиздер менен 30 жолдан жасап бул нерсени движениени аткарайын дедим эле. Көрүп атасыздар, үнүм кызым ыйлап атат. Бүгүн эфирди бир аз жыйынтыктап турайлы. Мен сиздерге голос менен түшүндүрүп видео наблюдение кылып жөнөтөм. Мени түшүндүңүздөр деп ойлойм. Главный менде Инстаграмда отуруп эфирди көргөндө сиздерге аябай плюс болуп калды. Мен кайта повторный өткөнгө дагы аракет жасайм бир аздан кийин. Просто кыздарымды тынчтандырып алайын, Рахмат түшүнгөнүңүздөр үчүн.